Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мынтип айтыптыр: "Я фулан, ла туксир наум бил-лайл." Я фулан дегенде ар бирибиз өзүбүздү алалы. Ла туксир ан-наум бил-лайл. Түндө уйкуңду көп көбөйтпө. Мындайча айтканда көп уктаба деп айтып атат. Айрыкча карагыла жигиттер, азыр мына студент биз барыбыз. Студенттердин эң биринчи душманы азыр ошол не болуп калды? Телефондо болуп калды. Анан көп уктайбыз, чындап. Пайгамбар эмне деп айтып атат? Ла туксир наум бил-лайл. Көп уктаба деп айтып атат. Фа инна касрата наум, анткени көп уктоо дейт. Тадау сахибаху факиран. Ал өз ээсини кембагал кылат дейт. Андай дей турган болсок, азыр күнүбүздө 24 саат уктап бизден бай жашагандар барбы? Процентке акчаны берип коет, же болбосо башка бир нерселерди түзүп койгон бизнестер. Бул жерде эмнени айтып атат пайгамбарыбыз? Көп уктаган адам кембагал болот деген. Кембагал болот яуман кыяма, кыяматта. Кыяматта кембагал болот десе, кыяматта акчасы жок болуп калат эмес, кыяматта соогу жок болуп калат. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн бул уйку маселеси жигиттер. Аябай таттуу бир жагынан уктасаң, уктап эле кетип уланта бересиң, бирок эмне кылыш керек? Уйкунан тыйылыш керек, уйкуну азайтыш керек. Анткени Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Ва минал-лайли фатахаджат бихи" пайгамбарыбызга амыр кылып айткан экен, түндөрдө туруп эмне кылган? Тахажжуд окуган. Анткени тахажжуд пайгамбарыбызга эмне болгон? Амыр. Фарз болгон. Фатахаджат деп амыр кылып атат да. Туурабы? Ал эми башка бир аятта "Ва бил асхархум ястагфирун" шукурун дейт мына. Эртең мененки таңда эмне кылган дейт? Эртең мененки таңда алар Алла Тааланан истигфар сураган. Бул жерде момун мусулмандарды айтып атат. Иншалла мына сиз менен бизди айтып атат. Рахмат айтуунун биз канча түрү бар дегенбиз? Шүкүр. Шүкүр янкасым иля саласат аксам. 3кө бөлүнөт дегенбиз. Мантык сабагыбызда айттыган. Биринчиси эмне? Билисан. Тил менен. Тил менен кандай болот? Тил менен Кудай Таалага сен жанагы негизи мына ибадат бар го, Кудай Таалага кулчулук кылуунун. Ушунун бир жааты Кудай Таалага шүгүрчүлүк кылуу дагы да. Сен тил менен шүгүр кыласың. Эмне үчүн? Я Аллахым, мага мени мусулман кылып жараттың. Мусулмандардын арасынан дагы имандуу кылып жараттың, туурабы? Иманы жок болуп, балкы мадал болуп жүргөндөр толтуруп болот азырчы. Алардын арасынан мына илим жолуна өзүң салдың деп ошого тил менен эмне кылабыз? Шүгүр кылабыз. Шүкүр билисан, шүкүр бил калб экинчиси. Жүрөк менен. Жүрөк менен дегенде кандай? Ушул эле нерсени жүрөк менен, жүрөгүбүз менен ишенебиз. Ишенип Кудай Таалага эмне кылабыз? Шүгүр айтабыз. Я Аллахым, мына ата-энем бар, Кудайга шүгүр. Бала чакам бар, тууган уруктарыбыз бар, айланабыз, сонун урада чоңоюп атабыз. Андан сырткары мамлекетибиз аябай тынч, жакшы. Тура бүт жактан шарттарды түзүп берип атат. Жакшы да бул нерсе. Бул экинчиси. Ал эми үчүнчүсүчү? Ашукру бил жаварих. Жаварихтин экинчи атын эмне деп айттык? Ашукру бил амали дедик. Бул мына үчүнчүсү бар го, бул эң күчтүүсү ушул болот да. Мисалы, көптөр бар да, Кудайга шүгүр деп эле жүрөгү менен, тили менен айтып коет да. Бирок бил жаварих, дене түзүлүшү менен айтуучу Кудайга шүгүр кылуу. Бул деген сөз уже эмне деген сөз? Иком салат, намаз окуу, зекет берүү, ажылыкка берүү акчасы жесе, орозо тутуу, жакшы иштерди кылуу, таавана валал бир ва тақва. Алла Кур'ан-ы Каримде эмне дейт? Жакшылыкта жарыш кыла дейт. Вал мустагфируна бил асхар зикрун дейт. Эртең мененки таңда эмне кылган? Алла Таалага истигфар айткандар деп Кудай Таала бул жерде 3 сыйга менен эмне кылып атат? Айтып атат.